Дал ушул теманын алкагында балдардын коопсуздугуна карата быйыл жайкы мезгилде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кандай чаралар көрүлүп жатканы туурасында маекти сунуштайбыз. Саламатсызбы, Алмамбек Абишевич. Биринчи суроодон баштасак. Статистикага ылайык 2015-жылы Кыргызстан балдардын өлүмү боюнча алдыңкы ордундарда турган мамлекеттердин бири экени маалым. Балдар көбүнчө сууга чөгүп же болбосо транспорт кырсыктарына көбүрөөк кабылышат экен. Бул көрүнүш эмне менен байланыштуу деп ойлойсуз? Биринчи статистика бул эки жактан карасак болот. Кыргыз Республикасында бүт статистика болобу, журналисттер, средства массовой информация ачык жарыяланат. Мындай жашыруун деген, анан мамлекеттик структуралар так эле ошондой. Маалыматты ачык берилет. Ошондуктан статистиканы эки жактан карасак болот. Эми биз статистика боюнча республика алдыда деген сөз бул кичине орчундуу вопрос, суроо да. Ошондуктан айтат элем, буга кичине көз карашыбызды кичине башкача кылышыбыз керек маалыматка. Өзүнүн факт балдардын кыска тийип калганы, түшүп калган деп айтсак болобу. Бул деген жол эрежесин кээде шашып балдар чуркап кетет, өтүп кетем деп, же группа менен чуркап баратканда бул жол эрежесин бул жерде школа деп, анан дагы бир өкмөт мамлекеттик структура атайын кылыш керек деген сөздөн кичине туура караш керек да. Энта деген бар, улуу агалары дегендер бар, эжелери бар деген. Ошолор так маалыматты жакшылап кичинекей өспүрүм балдарга айтыш керек. Жолду кайсырын өтсө болот, кайсы моментте өтсө болот. Анан жолду өтүп баратканда оюн болуп кетет, ар кандай болуп кетет. Ошондуктан алысыраак болуш керек. Бул коом дагы иштеш керек. Жарандык активдүү позиция болуш керек. Ар бир адамда, ар бир жаранда. Кичинекей балдар жолду туура эмес өтүп атса, ошолорду акырын токтотуп, урушпай токтотуп, анан аларга айтып коюш керек. Могу жерден өт деп жетелеп өткөзүп коюш керек. Эми суунун жээгинде же сууда чөгүп кеткен балдарды болсок, бул көбүнчөсү өспүрүм балдарга кызык болот. Сууга чөгөйүн неметем, бирок агым бар деп, сууда коркунуч бар дегенде, же чаба курган билем билбейм деп кызыгып сууга кирип кетет. Бул факторлор бар. Анан уже чоңоюп өсүп келаткан балдардын бир фактору бар. Бул бирдеме нерсени мындай сурагандан уялыш дагы болот экен. Негедир тереңби, сууга түшсө болобу, суу муздакпы, жылуубу дегендей. Чабак урганды билбейм деп айтыш, бул кичине уят сыяктуу көрүп, мындай уялып анан сууга кирип ошондон болуп калып, андай дагы фактор болгон. Ошондуктан бул жерден чабак урганды билбейсиң, проблема жок, бул уят эмес. Ошол эле балдардын акысы кичине айтып коюш керек, кандай кылыш керек, кандай жүрүш керек деп. Кичинекей балдарды булар оюнга кирип кетип эле суу агып кетет. Ошондуктан кичинекей балдарды суунун жээгине өтө этият болуш керек. Энтасы азыркы жайкы күндө эс алып аткан моментте көзөмөлдө болуш керек. Кайсы жака барат, кайсы жака түшөт. Жок, андан көрөк ошол балдарды нормальный бассейнге апарып сууга түшүрсө, же пансионатка жиберип атабы. Пансионатка жиберип атканда, детский лагерьге жиберип атканда, аяктан да сурап коюш керек. Вожатыйлар барбы, медсестралар барбы, анан куткаруучулар барбы деп. Анан канча күн болот экен, сууда канча түшөт, кайсы мезгилде түшөт, ошону тактап, анан ошо вожатыйнын тиги эмен директордун телефонун алып алып, анан баланы даярдап жиберсе болот. То есть бул башка жерде кырсык болуп калган, мына Нарын районунда кырсык болду, ал жерде бала боюздан чыгып ойноп кетиптир. Энтасы көзөмөл 2 жаштан ашыптыр бала, ал деген просто ойноп кетип суунун жээгине барып кызык болуп ушундай болуп калды. Жок, бирөө мындай сууга чөгүп кетти деген жок. Себеби тапочка кичине кийими эле суунун жээгинде калыптыр. Ошондой моменттер бул кырсыкка. Пожар менен алсак, анда пожардыкы бул башка. Бул көбүнчөсү оюндан болот.
зарядканы калтырып коет, же ширеңке менен ойноп, же зажигалка менен ойноп, бирдеме кыла коеюн деп, анан тез бат эле чыгып кетет, жайык күнү ысык, ошондуктан эми андай балдарды просто үйрөтүп айтып коюш керек. Энта болобу же школдо кандай болот дегенде, садиктен мындай нерсени көп айтып, көбүнчөсү энтасы айтыш керек, муну менен ойнобош керек, муну менен катты коюш керек, же колун жанакы розеткага салбасын дегенде заглушкалар бар дегенде, ошондой бир жаттык бул деген болуш керек. Негизи өспүрүмдөр ата энесинен алыс болгон учурларында алардын коопсуздугун кандай көзөмөлдөнөлөт? Анан алсак ушул эле лагерде же эс алуу жайларда. Эми азыр жайкы мезгилде балдар каникулга чыкты. Балдар, конечно, окуу башталганча эс алып алыш керек. Бул деген жакшы нерсе. Анан ошо даярдыкты дегенде эң биринчи деген бул уюштуруп аткан организация толук коопсуздукка жооп бериш керек. Бул мамлекеттик болобу, менчик болобу, бүт даярдаш керек. Медработник болуш керек, суунун жээгинде болсо куткаруучу болуш керек, инструкторлор болуш керек, вожатыйлар болуш керек. Анан ар бир этап балдар күн түнү көзөмөлдө болуш керек. Күндүз активдүү форма өнөтүш керек, кечкисин тынч эс алгандай болуп. Ошо кыска мөөнөттө өтөт, 10-12 күн болобу, же кимдир көбүрөөк болобу, бирок уюштуруп аткан организация толук жооп бериш керек. Бул боюнча атайын управление МЧСтин управленияларына тапшырма берилген детский лагерлерге эме инструктаж өткүлөө деп, районо менен чогуу деп. Андан тышкары мына Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттардын куткаруучуларын биз даярдап атабыз, сууда куткаруучуларды. Көбү окутуп бүттү. Бирок энта деген баланы деген бир жака жиберип атканда так маалымат баарын алып коюш керек. Кайсы жерге барат, канча күнгө барат, анан ким вожатый болот экен, кайсы транспорт менен жетет, анан жаткан жери кандай, анан куткаруучулар барбы, медработник барбы, директору ким, ошолордун телефондорун алып алып, маалымат алып туруш керек. Баладан тышкары бизге энтасы көбүнчө же жайлоого жиберип атабы. Так эле ошондой шарт, кайсы жерде лагерь болсо ошо көзөмөлдө болуш керек. Анан сурап алыш керек. Анан көбүнчөсү энтасы баары эле бюджетти ойлойт. Канча сом турат, а бир жагын сураш баары эле бир ойдо болбосун, баары эле аякта организовано деп. Так маалымат сурап коюш бул деген энтанын милдет дегенде. Балдар барганда аякта детский лагерде программалар өтө активдүү өтөт, жакшы өтөт. Жакшы уюштурган организация болсо анда деген жакшы өтөт. Анан бала отдых бүткөндөн кийин энтасына дагы айтат, мен дагы бир барып келейин деп, дагы бир жолу жибериле деп. Ошондой бир эме болот. Жайкы эс алуу балдарга бул абдан керек. Эс алышуу бул деген жакшы развитияга да берет деп мен ойлойм. Бирок жанакы лагерге барбай калгандардыкы же жайлоо отдых болобу, же трек, же альпинизм боюнча детский эме отдыхтар болобу, эч жака барбай калса анда деген ушу айылдардан деле кичине уюштуруп, аскерге барып келген жигиттер бар болсо ошо бир экөөнү уюштуруп, жумасына бир жолу, эки жолу сууга түшкөнү же башка жерге прогулка апарып кайрап келсе, көзөмөлдө болсо дегендей, бул деле жакшы нерсе. Бирок көзөмөл болуш керек. МЧСтен жардам керекпи? Пожалуйста, кайрыл ал деген жерден жардам катары болот дегенде. Уюштуруп койсо болот балдарга. Балдар деген эми каникул убагында жакшы бир активно эс алып алса, бул деле алардын өзүнүн өсүшүнө, тажрыйбасына жакшы таасир берет деп мен ойлойм. Айрыкча жайкы мезгилинде ысыктан тажашкан балдар шаардагы көлмөлөргө барып сууга түшүшөт. Ушундай убакыттарда алардын кырсыктап калбашына карата кандай чаралар көрсөтүлөт? Эң эле биринчи бул өтө оор суроо. Жылда эле бизде статистика боюнча чын эле көп балдар сууга чөгүп кетет. Азыркы күндө деле Чүский каналда 5 жаштык баланы издеп жүрөт. Түштөн кийин биздин балдар да чыгат го жардамга. Күндөн арын
дарыясына боюзден чыгып кетип бала жоголуп кеткен 2 жаштык бала. Ошондуктан эң эле биринчи бул эне ата бала сууга түшөм десе анда деген аган даяр бассейн болобу же көлмө болобу ошол жерге апарып сууга түшүрүш керек. Мына бассейнде Бишкекте көзөмөлдө болгон 2-3 бассейн эле спасательдер бар. Анан 1-2 көлмөнү 161 деген суу бассейн МЧС көзөмөлгө алды. Ошо баланы менен чогуу барып, ошол жерде просто сурап коюш керек. Куткаруучулар барбы, жокпу деп. Анан баланы кичине сууда кандай жүрүш керек дегенди энтасы билбесе, ошо куткаруучулардан 5 мүнөт инструктаж алып, же совет алып, анан баланы сууга түшүрүшсө, же бассейнге жаздырып коюп апарып, ошол жерден жумасына канча 2 жолу 3 жолу бассейнге инструктордун колуна тапшырып берсе, бул деген жакшы нерсе. Анан кайдыр бир канал болобу же мондай водоемдор, мындай көлмөлөр болобу, ошол жерге балдар барып сууга түшөм деген бул өтө коопсузга жарашпаган опасный момент. Бала кызыгып эле сурап эле кирип кетет, кандай чыгыш керек, кириш керек деген түшүнбөй чөгүп кетет. Ошондуктан оюн болобу же кандай болобу, бала сууга түшөм десе анда аны деген нормальный уюштурулган бассейнде, ачык бассейндер азыр көп, көзөмөлдө көп. Анан могу айылдарда эми сууга түшөм десе илгери ушундай бир жакшы бир салт бар эле. Улуу балдар бизди жетелеп дарыянын жээгине апарып бир жерде могу жерде түшсө болот деп көзөмөл алып, бизди сууга түшүрүп, кыйнап анан алып кетчү эле. Так эле ошондой уюштурса болот. Бирок балдарды көз алдыстан чыгарбаш керек. Особенно могу 5 жашка чейин балдар, 6 жашка чейин балдарды көз алдынан чыгарбаш керек.